Kızlarımız tosalıdan yerine kuş gelipsiz, siz benim koşa kut gelsin de bir moçar. Kırgız Respublikasının prezidentliğine talapkar bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının lideri Madumarov Adakan Kimselbayev Жаллават bölgesindeki koldoğuçuları menen joluşa geldik. Kutlu olsun oluşunuzlar. Kapılı akçısında oluşunuzlar. Daha bir jolu hurmatlı bugünkü Adakan Kimselbayev men joluşuğa gelgen Жаллават şahrının, Жаллават областının bulun burçundan gelgen bizden katışığa gelgen жалпы koldoçular, bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının öküldörü kuş gelipsizler. Söz gezegen mına uşul ulu saparga atlangan, ulu tilekti moyunga algan, barыбыз koldoп, çoğun ümit artkan Kırgız Respublikasının prezidentine talapkar Kol çalarmen Adakan Kimselbaev'ga mikrofonu uzatayın. Rahmat. Assalamu alaikum hurmatlı ağalar, apalar, eceler. Barınızlar bugünkü jayınga hoş geldinizler. Biz saat 11'de dep, 11'de dağı bir talapkerimiz yinimiz uşul жерден жыйын өткөргөнү калыптыр дегенден тоскоолдук кылбайлы деп biraz күтүп калдык. Анан азыр экиге бөлүнүп калыптыр дейт. Мейли. Биздин оюбузду, пикирибизди Кудайдын куттуу күнү эле телефондон көрүп атасыздар. Азыр деле ушул жерде ушул Жаллаватта туруп сүйлөп атабыз, бирок биздин сүйлөгөнүбүздү Аксы Алабыкада да, Таш көмүрдө да, Токтогулда да көрүп атат. Ошондуктан канча киши келди, канча киши маалымат алды, ал жыйынга келгендеки кишилерден эмес, мына ошол маалымат жеткен булактар боюнча алып аткандыктан. Ошондуктан биз кайра кайталап отурбайлы, программаны жакшы билесиздер. Мындан аз эле мезгил баштап дал ушул жерде сиздер менен жолугушуп кеткенбиз. Парламенттик шайлоодо 10 январда мойнубузда чоң бир жоопкерчилик турат. Кыргызстанды башта жакшыбы, жаманбы, бечелби, жөтөлбү бийлик эптеп, септеп конституциянын тегерегинде иш кылчу эле. Азыркы келгендер конституцияңды дагы, мыйзамды дагы, каада салтыңды дагы, адамгерчилигиңди дагы бүт баарын түкүрүп салып, каалагандай иш жасап атканын көрүп атасыздар. Сөзсүз эле муну Мадумаровдун айтышынын кажети жок. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына биз бул жагы Кулунду деген жери бар. Лейлектин четинде. Сүлүктөөндөн ары. Ошол жактан бери, бул жагы Чоңалай, Даработ коргондон бери, бул жагы Каракулжадан бери келетабыз. Бүгүн биринчи жолугушубуз Жаллават областындагы жолугушуу, тушоо кесүү жолугушубуз. Мына жолдон жол катар көрүп келетабыз. Канча талапкер катышып атат президенттикке? 18 бе? Бирөө эле турат го. Каяктан акчасы көп? Ал эч жерде иштебесе, бир канча жылдан бери башка жакта болуп турса, каяктан акчасы көп? Пенсионерлер берип атабы, азамат. Ушуну ошо жигит айтты эле, мен ишенбей койдум эле, силер берип атасыңарбы? Анан эмне мага арызданасыңар? Пенсияны көбөйтөсүзбү деп. Пенсия ашкан экен, берип атыпсыздар. Небере чеберлерден калганын. Рахмат. Мен программаны айтып, ал бул жерде отурбайын. Мына жерде түздөн түз суроолор келип түштү. Ушуларга жооп берейин. Программанын ичинде ушуларга токтоло кетебиз. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Сиз кандай кааласаңыз, Кыргызстанды мен ошондой элестетем. Сиз каалайсызбы Кыргызстан таза болгонун? Эртең таза шайлоого барыңыз. Сиз каалайсызбы Кыргызстан маданияттуу болгонун? Маданияттуу болгонго өзүңүз аракет кылыңыз. Сиз каалайсызбы илимдүү, билимдүү болгонду Кыргызстандын? Анда илимге, билимге умтулуңуз. Сиз каалайсызбы коррупционерлердин болбостугуну? Сиз өзүңүз коррупцияга аралашпаңыз.
Шайлоодо акча аралаштыбы? Демек сиз дагы коррупциянын бир бөлүгүсүз. Шайлоодо жанакы бусиктер менен топтоп алып, чапкылатып алып жүрөбүз сиздерди, коюп ташыгандай кылып. Бир жыйындан экинчи жыйынга. Демек биз ошондой өлкөбүз. Биз ошону каалайбыз. Өзүбүз ошого чуркап турабыз. Россиянын жана башка өнүккөн өлкөлөрдүн колдоосу жок. Өз алдынча өнүгүп кете алабызбы? Шаар тургуну жолчуйба дейт. Дүйнөдөгү бир мамлекет бирөөнүн колдоосу жок, бүгүн өсү өнүгүп кете албайт. Бири бириге көз каранды. Биз көз карандыбыз. Бензинден көз карандыбыз. Соляркадан көз карандыбыз. Аба каттамдан көз карандыбыз. Жол каттамдан, темир каттамдан көз карандыбыз. Биз көз карандыбыз, буğdayдан да көз карандыбыз. Tuzdan da, maydan da. Buna bu azamаттар gelgenden beri maydın bağısı kança payızga götürüldü? 50%'dan daha köp. Bana 320 som turgan 5 litrlik maylar jengem özü barbay jezdemdi jibretken da. Oşon üчүн bağı kança emnesi yok. Oşol 700 som boldu. Demek bu 100%'ga götürüldü degen söz. Un götürüldü. Kum şeker götürüldü. Көтөрүлбөгөн эч нерсе калган жок. Анан эмне эле кайра кыйкырып атабыз, чыркап атабыз, өсүп атабыз, гүлдөп кеттик. Жана бир президент айткандай, Европа өлкөлөрү көрүп бизге көзү күйүп атат дегендей болду. Эмне биз чыркадык? Эмне үчүн ушундай кымбаттап атат? Себеп башка мамлекеттер биз менен кызматташууну токтотту. Россияны караңыздар, Казакстанды караңыздар, Өзбекстанды караңыздар. Алар биз менен кызматташпай койду. Эмнеге? Бейбашсыңар деп атат. Мыйзамдын чегинен чыгып кеттиңер деп атат. Муну Мадумаров айтса ишенбешиңиздер мүмкүн эле, бирок Путин айтты да. Эми билип турасыңар койланыңдар. Калып эле күлүп коюп, суроо берип коюп, келгиле бир силкинип койгон болсо садакаларым мен. Токтотолу күлкүнү. Күлө турган эмес, ыйлай турган заман азыр. Мына караңыздар башка өлкөлөр кандай кетишти. Кечээ бизден көмөк алып аткан Тажикстандын ички дүң продукциясы бүгүн Кыргызстандан 2,5 эсеге көтөрүлдү. Мына кечээ Кытай айтып атат. Bir жылга эмес, bir айга карызды которуунун өзү 50 миллион долларга тете турат экен. Неге күлөбүз биз? Неге жыргайбыз? Кайсарыбызга? Бирок мына ушундай келечектин баарын уурдап аткан, желкебизден терибизди тилип аткан азаматтарды көтөргөндү жакшы көрөт экенбиз биз. Мен ушуга аябай каттуу тан бердим. Жаркын эже кандай дейсиз? Мына Исхак Масалиев бир макала жазып го, Стокгольмский синдром деп. Ошо Стокгольмда, Швецияда бир зөөкүр чыгып, 4 кызды чынжыр менен байлап, жер тилөсүндө аябай ит көрбөгөн кордукту көрсөтүп келген да. Узак убакыт. Аны бирөө кармап алып, жетелеп барып соттоп атса, баягы 4 кыз муну камабагыла, мында күнөө жок деп ошону коргоп чыккан да. Кыргыз ошондойбуз биз. Канчалык териңди сыйырган сайын, ошончолук ошону жакшы көрө беребиз. Же калппы? Жерге барсаң айтат, бизди кыйнап алып барды. Кече Ноокатта эң соңку жыйыныбыз Ноокатта болду. Анын алдында Көкжар айылында болду. Мугалимдер менен дарыгерлер ошол жерден ыйлашты го, көрдүңүздөр го. Бизди зордоп, кыйнап, ошол жыйындарга алып барды деп. Же көрбөй атабыз бандайларды, укпай атабыз. Свет май айында арзан болобу? Садыр Жапаров айтып жатат го дейт. Ооба, 10 январдан кийин арзандайт. Куп арзандайт. Күнү-түнү жагып коесуз. Сіздер чындап ушундай суроо бересиздерби, же мени жооп берсин деп эле берип атасыздарбы? Жээнбеков айтпады беле? Мен президент болсом, айлыгыңар 11 миңден болот деген. Ким 11 миң алат азыр айлык? Пенсия. Мен президент болсом, айлыгыңар 25 миң болот деген. Алып атасыздарбы? Отырабыз дагы эле. Эмнеге Курсан Асанов бир убакта коюп алды? Бакыт Сузак районунан билбейм. Биз бир жума башта жарыялаганбыз. Эжеке, өзүмдүн программамды айтпай, мен сизге манас айтып аткан жокмун.
Урматтуу Адахан Кимсанбаевич дейт. Бул жерге сизди жакшы көргөн, сыйлаган адамдар келгенбиз. Биз эл жемелебеңиз дейт. Сизге ишенебиз. Кыргызстандагы элибизге туңгуюктан сактап калыңыз дейт. Туңгуюктан сактап калып, ошол туңгуюкка барба деп жемелеп атам. Не мынча назик болуп калдык? Каяктан мындай назик болуп калдык? Биз мына ушул жерде отурган бүт ата-энелер сиздер. Балдарыңыздарды урушасыздарбы? Сабакка бар деп урушасын, туурабы? Кийимиңди кирдетпе деп урушасын, бирөөнүн короосуна кирбе деп урушасын, бирөөнүн алма багында алмасын уурдаба деп урушасын, арыктан суу ичпе деп урушасын, түз жолго барып түз кел деп урушасын, көчөдөн жүгүрүп өтпе деп урушасын, туурабы? Жеме укпаган бала жок. Мен сиздер балдарыңыздарды кандай жакшы көрсөңүздөр, ошондой жакшы көрүү сезимим менен урушуп атам мен. Же туура эмес айтамбы? Мен айтып атам, арам шайлоого барбаңыздар деп атам. Эгер укугуңуздарды тебелесе укугуңуздар үчүн күрөшүңүздөр деп атам. Бирөөнүн көзүн карап жалдырабаңыздар деп атам. Мына телефондон чыккан маалыматтарга ишенбеңиздер деп атам. Фейктерди окубаңыздар деп атам. Мына ушундай экен да. Кандай дейсиздер? Мен түшүнгөн менеже жана эле маалымат келген. Базар Коргондон 1дейби, 2дейби автобус жөнөдү, аялдар жөнөдү, барып Мадумаровдун чогулушун бузуп келгиле деп жөнөдү деп. Келсеңиздер, кош келдиңиздер. Ушул жерде отуруп туруңуздар, чыдап туруңуздар. Анан суроо болсо бересиздер. Эми мен аял кишилерге айтсам болбойт. Аял кишилер өзүңүздөр айтып коюшуңуздар керек. Мына Базар Коргондон келгенден бери билем. Тургандарынан бери стойкаларын карап коюңуздар. Азыр ушулардын заманы да, разборщиктердин заманы. Ассаламу алейкум дейт. Кош келипсиз Жалал Абад шаарына суроом. Адахан аке, азыркы чимкирик депутаттарга кийин мыйзамсыз токтомдорду кабыл алган үчүн жоопко тартылабы дейт. Биздин программабыз ошол, карындашым. Ошол чимкириктер 28-ден кийинки кабыл алган чечимдердин баары мыйзамсыз. Муну жалгыз Кыргызстан эмес, башка мамлекеттер да тастыктайт. Алардын алып аткан акчасы дагы арам. Президентке талапкер болгон киши президенттин милдетин аткарып аткан киши бара албайт деп конституцияда жазылып турат, баратат. Кече Мадумаров эмес бир журналист суроо берип атат. Сиз эмне үчүн резиденцияда жашап атасыз десе, мыйзам жол берет дейт. Жол бербейт. Мен ушуну айтсам жемелеген боломбу, же чындыкты көзгө сайган боломбу? Баракелде эжелер. Чоң рахмат сиздерге. Анан кайсы жерге барса эле эки чөөсүн чибере коюп туруп элеп Шаалиндин стойкасын алгандай болуп тура калгандар пайда болот. Мага десеңер айланайын, дүйнөнүн түркүгү болуп асманды тиреп тургула, мага баары бир. Мен силерден кыйындар болгон мезгилде сүйлөп келгенмин, силерден кыйындар мезгилинен кийин да сүйлөйбүз, Аллах уруксат берсе. Ошондой эле конституциялык сотторго деле кийин бийлик алмашса туура эмес чечимине кылмышка тартса болобу дейт. Ден соолукта болуңуз, сиздерге ийгилик дейт. Сөзсүз түрдө булар жоопко тартылат. Менин программамды угуп коюңуз. Менин программам ушул күндөрүндө мыйзамсыз болуп, конституцияны тебелеп, мыйзамдын бул статьясы мага жагат иштей берсин, бул статьясы жакпайт деген азаматтардын бүтүндөй баардыгы жоопкерчилигин тартат. Азаптын азабын көрүшөт. Кээ бир азаматтар бар, түбөлүктүү тордун аркасына кире тургандар бар. Себеп, мындан кийин ар бир Кыргыз Республикасынын жаранынын мээсин эмес, мындай бир түшүнө да кирбей турган болуш керек. Мамлекеттик үйдү кирип, өрттөп алам, эшиктерин талкалайм деген акмактык ой такыр келбей турган болуш керек. Мамлекетте каккан казыктай тартип орнотулуш керек. Ким ошондой бейбаштыкка барган болсо, жазасын эрте кечпи алышына көзү жетиши керек. Бул не деген мамлекет? 2000 киши жыйнап эле барып, областты, районду, ак үйдү алмаштырып кете бере турган болсо, биз менен ким эсептешет? Кайсы мамлекет сүйлөшөт биз менен? Эртең бирөө келсин 3000ди жыйнап. Андан кийинкиси 5000 жыйнап келсин. Бир азамат айткан 17 киши менен эле басып алсаң болот деп. Басып алсаң болот. Бирок сени менен ким эсептешет? Сени ким тааныйт? Өлкөң эмне болот? Элиң эмне болот? Мына ушул жактарын ойлошубуз керек биз. Биз башкалардын алдында жер карап жүрбөшүбүз керек. Биз дагы өлкөбүз, элбиз. Конституция, мыйзамыбыз бар деп жүрүшүбүз керек.
Аябай каардуу замандар болуп аткан кездеги президенттер дагы мынчалыкка барган эмес. Бусик аялдарды жыйнап, бар ошонун артынан чогулушка катышып кой деп. Уят болот карындаштарым. Өтө уят маселе бул. Мен өкмөткө кайрылдым дейт. Чек маселеси менен, бирок бир да маяна чыккан жок. Жолдошум да инвалид. Алты балалуубуз. Кичине кызым дагы инвалид. Майып деген да бул. Өзүм көчөдөн темир терип оокат кылабыз. Сизге кайрылуубуз, бизге окшогон үй бүлөлөргө жардам бериңиз. Октябрьский айылы Мыскал дейт. Мен сизден беттер 12 жылдан бери жумушсузмун. Аллах насип кылып, буйруп, элдин колдоосу менен барып калсак, биздин биринчи кезектеги аткара турган ишибиз ошол жетим, жесир, мунжу, майып, социалдык, аялуу катмарларга аталык, энелик мээримди төгүү. Мадумаров келсе диктатура орнойт деп коркуп жүргөндөр бар. Орнойт. Диктатурадан да каттуу нерсе орнойт. Бирок Мадумаровдун диктатурасы эмес, мыйзамдын диктатурасы орнойт. Ошондо баякындай болуп, мамлекеттик казынага кол салган келемиштердин күнү бүтөт. Момундай болуп, мыйзамсыз туруп алып, чар жайыт сөз сүйлөгөндөрдүн дагы сөзү токтойт. Өлкө болот, мамлекет болот. Мен ушуну убада берем. Менин программам ушундай. Жазып койгондой, келечекке кызмат эмес. Мен бүгүн кызмат кылгым келет. Бүгүн. Келечекти Кудай билет. Ар бир келген президент айткан. Мен келип калсам мындай болот деп. Жок, мен андай убада бербейм. Менин программамда андай жок. Менин программам бүгүн өгүздөй иштеш керек. Бүгүн. Айтышып атпайбы? Биз жаңы туулдук. Жигиттер, мына жерде турган азаматтар, көпчүлүгү 30 жаш, 40 жашка чейинкилер. Сиздер үчүн кайрылам, силерге кайрылам. Аскар Акаевич туура эмес иштеп атат. Мындай барса бүт бардык эл тентип чыгып кетет. Кыргызстанда эч ким калбай калат деп сүйлөгөндө жигиттер, мындан бир 25 жыл башта. Мени мына ошо азыр мага каршы чыгып аткан кээ бир карындаштарымдын апалары менен аталары мага каршы чыгышкан. Акаев мыкты иштеп атат. Ага тоскоол болбо. Акаевди сындаба. Өзүңдүр оюңду айт дешип турган ушундай чекеде. Кече Кочкор Атада бирөө айткандай, Мадумаровду качан токтотосуз деп кайрылгандай. Мадумаровду Аллах токтотпосо, пендеси токтото албайт. Мына ошол мени менен күрөшкөндөр бүгүн да отурушат. Акаев кандай иштептир? Кеткенден кийин мен ал киши жөнүндө бир ооз жаман сөз айтпайм. Кече Жээнбековке да айтканбыз, Атамбаевке да айтканбыз, Апичеме да айтканмын. Мыйзамсыз отурасыз. Конституцияга бекерден бекер референдум өткөрдүңүз, эл катышкан жок. Себеп Бош менен Жаллабаттын күйгөн үйүнүн түтүнү токтой элек мезгилде референдум өткөрүшкөн. Жок угуп келеткандай болуп. Азыркылардын конституциясы кып-кызыл уурлардын конституциясы. Эмнеге уурлардыкы? Себеп элден уурданып жасалды бул конституция. Эжелер, ар бир нерсенин чеги болот. Момундай башаламандыкты токтотуш керек. Айланайын, мынчалык болгон эмес биз эч качан. Билбей, көрбөй туруп кантип добуш беребиз? Мен сиздерге кайрылам. Ушул конституциялык реформа дегендин бүтүндөй баарына түбүнөн каршы добуш бериш керек. Бул болбойт. Биз программамды дагы угуп коюңуз. 10 январда жараткандын буйругу менен, элдин колдоосу менен келип калсак, 10 январда эле андай десек туура эмес болуп калат. Расмий түрдө ишке кийлигишкен күндөн тартып 5 октябрдан берки кабыл алынган бардык чечимдерди жокко чыгарабыз. Кудай кааласа. Конституцияны алып келип ордуна коебуз. Мыйзам талаасына киребиз. Мына ушул башаламандыкты жараткандардын бүтүндөй бардыгыны алып барчу жерге алып барабыз. Мына ошондой кылып программаны түзөбүз. Укпагандар угуп алыңыздар дагы бир жолу. Дагы каршылыкты күчөткүлө, себеп силердин алдыңарда жакшы эмес нерсе күтүп турат. Урматтуу Адакан мырза, 75ке келип калдым. 92-жылдан бери КДКдан баштап бир канча саясий партияларды түзүүчүлөрдөн болом.
bir de partiya sizde bir yüzdүү emес eken. Ejekesiz bir ağaysız bir oşonu düşünüş için 75 yıl gitti be. Sizge çoğun rahmat. Ошол 75ке чыкканыңызга карабай, кайдыгер болбой, ушундай тыянак чыгарган сизге таазим. Бар болуңуз, аман болуңуз. Жаман адам каталык кетирген адам эмес дейт. Каталыгын мойнуна албаган киши жаман дейт. Мына ушул кишиге таазим этем мен. Эки жүздүүлөр элди эле уурдабай, башка өлкөлөрдү да Кыргызга каршы кылууда дейт. Айыл аксакалдардан баштап президентке чейин 2 же 4 жүздүү болуп кетти дейт. Анын себебинен мүмкүнчүлүгү чектелген алсыз инсандардын келечеги жок болуп калды. Өзгөчө балдар. Канткенде туңгуюктан чыгабыз. Кантип сиздей калыс инсан боло алабыз дейт. Рахмат. Биринчиден көргөндү айтканды үйрөнөлү. Билгенди айтканда үйрөнөлү. Мына аксакалдарга өткөндө айткам, азыр да кайрылам. Бирөө чайга чакырса 99 жолу ойлонолу. Ошонун чайы адал бекен деп. Ошол чайды bir жакшы ниет менен берип атты болду экен деп ойлонушубуз керек. Өмүрүндө сиз көрбөгөн кишилер келип эле сизге кой союп берип калды экен, ошону суроо берип көргүлө аксакалдар. Эмнеге мага чай берип атасың деп сурасаңар айтат. Сиздин добушуңуз керек, өзүңүз эмес. Мына сыртта иштеп жүргөн биздин жигиттердин, кыздардын салган акчалары керек, добуштары керек эмес. Мына ушул сыяктуу болуп атат аксакалдар. Апалар, эжелер. Самолетту учурбай койгон менен Ош менен Бишкек, Ош менен Жалал-Абадка самолет менен келип атат го жигиттер. Зарыккан үчүн келип атат ошондой. Азыр аба бүтүрөбүз, анан кийин экөөбүз сүйлөшөбүз. Рахмат. Күйгөнүңүз чөлүк бар. Самолетту учурмак турсун аба. Мына Бишкек менен Москванын ортосундагы билеттин баасы канча эле мына жерде тургандардын баары? Москвага ушу жерден кайсы жерге барганча тезирээк, Ошко барганга караганда тезирээк барып келгендер бар. Илгери. Канча сом эле Бишкек Ош? Ой, Москва Ош. 7000 рубль беле, сом беле? Бүгүн канча? 65 миң, 70 миң. 10 эсе көтөрдү. Эмне себептен? Бизди мамлекет катарында көрбөй атат. Жалал-Абад шаарында биримдик, мекенчил, Кыргызстанда иштегендердин белгилүү бир инсанга иштеп жатышат. Административдик ресурс качан токтойт? Илхам деген мырза берип атат Жалал-Абадтан. Качан сиз токтотсоңуз токтойт. Барбай коюңуз. Чыкпай коюңуз, укпай коюңуз. Бүттү. Ошол токтойт. Кече сизди өзбек тилинде сүйлөдү деп күнөөлөп жатышат. Буга не дейсиз? Манас дейт, Сузак районунан. Мен өзбекче да сүйлөй алам, казакча да сүйлөй алам, түркче да сүйлөй алам, орусча да сүйлөй алам, англисче да сүйлөй алам. Бул менин байлыгым. Баягы тил билбеген дөдөйлөр эмне деп айтарын билбегенден ушул нерсени чыгарат. Неси бар? Мага суроо өзбекче келди, өзбекче жооп бердим. Мен рахаттанам ошого. Себеп билем. Кээ бир өзбектерге караганда өзбекчени тазараак сүйлөйм. Кээ бир казактарга караганда казакчаны тазараак сүйлөйм. Ал эмес кече Москвага барып интервью берсем айтат. Кантип эле ушу кыргыз саясатчыларында орусчаны ушундай так сүйлөгөн азаматтар калдыбы деп таң калып атат. Билимдүү болайланай. Канча тил билсең ошончо тил билесиң деп биздин ата-бабаларыбыз ушинтип айтып кеткен. Биздин ага эжекелерибиз ушинтип окуткан. Егер мага суроо ошондой келсе, дал ошол тилде. Эми караңыздар, кемчонтойлукту. Эгерде Россиянын президенти немисче сүйлөп койсо, ва деп жатып калып атабыз. Бир жерге барып французча сүйлөп койсо, мына Кудай берген экен акылды деп атабыз. Эмнеге? Биз өзүбүздүн жигиттерибиз, кыздарыбыз башка тилде мыкты сүйлөсө, тепкилеп отурушубуз керек. Неге? Көрө албастык, туура. Сени жаман көргөнү дейт, бир акылман айтыптыр. Сени жаман көрсө сен билгин дейт. Сен ага эч жамандык кылган эмессиң дейт. Сен ага окшош эмессиң дейт. Ошон үчүн жаман көрөт дейт.
Ушундай экен. Менин сүйлөгөнүмдү али уга элексиздер. Саламатсызбы? Мен чет жерде жашап иштеп жүргөн жаштар, Германия, Чехия жана башка Европа өлкөлөрдөгүдөй жаштар, Америка Кошмо Штатында жашап окуп жүргөн жаштар баары Мадумаровго ишеним көрсөтүп жатышат. Фейсбукта, баракчаларда колдоо көрсөтүү, флешмоб да жарыялап турушат. Элибиз билимдүү келечек курулуу үчүн туура чечим кабыл алат деп ишенебиз. Америка штатындагы Бостон шаарындагы жашаган балдардан бүтүн Кыргызстанга добуш берүү үчүн Нью-Йорк шаарына барганын айтышты дейт. Өткөн шайлоодо дейт. Баарыбыз балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн, демократиялуу таза коом үчүн биригебиз деп ишенем дейт. Рахмат, атыңызды жазбай коюп турсуз. Ошол кече бир жигит айтты, мен атайын шайлоого келдим, 70 000 рубльга дейби, канча миң рубльга билет алып келдим. Москвадан келдим, шайлоо өткөнчө ушул жерде турам деп кече кайсы жерде мен унутуп калдым, сүйлөдү бир жигит. Карагулжадан сүйлөдүбү? Мына ошондой жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Мына Путин бир керемет суроого керемет жооп берди. Дүйнөлүк кинорежиссер келип, Оливер Стоун деген. Ошол киши келип бир суроо берди. Жолдош президент дейт, сиз билесиз го дейт. Эгерде Америка болобу, Кытай болобу, же сиздер Россия болобу, ядролук ракета атса, сиздерди атсаңыздар, билесиздер го дейт. Анда дүйнө жок болуп кетет дейт. Туура дейт Путин. Ойлонбойсуздар, ушул дүйнө жок болуп кетсе, эмне үчүн сиздер аларга жооп берүү катарында ракета атасыздар десе, угуңуздар эми. Угуңуздар. Путиндин жообу. Эгер ал дүйнөдө Россия болбосо, ал дүйнөнүн бизге кереги эмне деди. Если в том мире не будет России, зачем нам нужен такой мир, деди. Уктуңуздарбы? Укмуш экен да. Укмуш экен. Керемет экен. Эмнеге? Себеп аны ошо киши айтты. Мен Мадумаров какшап келем. Алатоо көрккө келбейт эл болбосо деп, мына аксакалыбыз какшап кетти. Алатоо көрккө келбейт эл болбосо деп. Бу киши айткан жок барбы? Алатоо көрккө келбейт алтын болбосо деп. Мына Бешбурканды караңыздар. Көк жаңгак не деген шаар эле? Таш көмүр не деген жер эле? Сүлүктү не деген шахтерлордун, революционерлердин бешиги деп аталган жер эле? Мына ушулардын баарын биз кайрадан элге кайтарып беришибиз керек. Бул бир программам, карындашым. Дагы бир жагы. Биз 1920 жылдарында эл агартуу деген саясатты жүргүзгөн, жаркын эже, туурабы? Эл агартуу деген. Эл ушунчалык сабатсыз болуп кеткенден атактуу мугалимдерди, кат тааныгандарды айылдарга алып барып отургузуп, ошолордун кат сабаттуулугун жойгон. Мага капа болбоңуздар. 100 жылдан кийин биз ошол саясатты кайрадан киргизишке мажбур болобуз. Биз сабаттуулукту кайрадан жоюшубуз керек. Телефон чукулап басып отурганды билип алган киши сабаттуу эмес. Акыл жүгүртүп, ой жүгүртүп, бир тыянак чыгара ала турган адамдарды тарбиялашыбыз керек. Биздин программада бешиктен баштайбыз деп атабыз, Кудай насип кылса. Бешиктен эмес, энесинин курсагынан баштайбыз. Себеп, энесинин курсагындагы жаткан бала таңертеңден кечке чейин ушундай сызда турган энеден толук кандуу баланын төрөлүшү кыйын. Себеп, ал энеси эртеден кечке чейин ичкени чай, жегени нан. Төрөлгөндөн кийин дагы сүт катарында эмизгени, ал толук кандуу майлуу сүт эмес, көк суу чыгып, көк суу ичип, ошонан рахит деген болуп атат. Витамин жетишпей атат балдарга. Мына ушул программа. Кудай кааласа, мен бүгүн айтып аткан жокмун. Өткөн президенттик шайлоодо да айттым. 11-жылкы президенттик шайлоодо да айттым. Биз Советтер Союзунун мезгилиндеги билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданиятты өркүндөттүрүү, карыя картаң, жетим жесирлерге кандай көмөк көрсөтүп көңүл бурса, дал ошол укуктарды, ошол баалуулуктарды калыбына келтиребиз деп айттым.
Мен 11-жылы президенттікке шыққанда артқа қайталы деп шыққанмын. Мына азыр 9 жыл өтті. Ошол кездегі 10 жашар балдар 19-ға шықты. Азыр шайлоонун тагдырын силер чечесиздер. Жаштар. 19-га чыктыңыздар. Мен артқа қайталы деп шыққанда, ағаңар, эжеңер, атаңар, енеңер мени түшүнбөй койгон. Мына Атамбаев алға деп атат, Модумаров артқа деп атат. Жээнбеков алға деп атат, Модумаров артқа деп атат. Ташиев алға деп атат. Бүгін Кыргызстандын 80% Жээнбеков деп турат деп. 80% мүмкін Модумаров деп тургандыр ошондо. Модумаров артқа деп атат деп. Артқа дегенимдин себеби биз кийимдерибизди чечип, аш жылаңач болуп алдына жүгүрүп кетип калдык. Артыбызда керемет Кыргызстан деген үй калды. Каралбай калды. Короосу шыпырылбай калды. Терезеси жуулбай калды. Наны жабылбай калды. Үстүнөн тамчы өтүп калды. Ошол керемет үй эле. Ал үйдүн ичинде касиет бар эле. Улууга урмат, кичүүгө кызат. Сабаттуу инсанды дайым мактап көкөлөтүп көтөрүп жүрчү. Мугалимдер деген айылдагы эң кадыр барктуу инсандар болчу. Бүгүн айылдагы кадыр барктуу инсан ким? Базарда 2 камогу бар киши. Эң жабыр тарткан киши ким? Мугалим. Биз дарыгерлердин алдынан кесе өтө алчу эмеспиз. Себеп аларды биз улуу инсандар катары көрчүбүз. Biz rayonduk kengештин депутаттарын кечирип коюңуздар, ажатканага да барбаса керек деп элестетет элек. Бизде ушундай ыйыктыктар бар эле. Биз атабыз отурган үйдүн тамбашына чыгып чөп түшүрчү эмеспиз. Биз атабызга кыйшайып карамак эмеспиз. Мен аскерден келгенмин. Германияда кызмат кылып. Совхозда комсомол комитетинин комсомол бригадасынын жетекчисимин. 21 жашымда мен атамдан сурап атам. Bir классташыбыз чайга чакырып атат. Мен кечинде барып чай ичип келсем болобу десем, атам саатын каккан момундай кылып. 21 жаштагы мага. Германияда командир болуп кызмат кылып келген кишиге. Саат 9-га чейин балам деп койгон. Мына ушул бүгүнкү Кыргыз конституциясынан 1000 эсе күчтүү эле. Ошол саатын кагып 9 деп көрсөтүп койгону. Өлтирил 9-да үйдө болушум керек эле. Бүгүн биздин балдар каякта жүрөт? Балдар эмес, кыздарыбыз каякта жүрөт? Артка кайталы дегенде, мына ушул менин керемет эскерүүлөрүм бар эле. Биз ата менен энеге эмес, мугалим келип жаакка бир чапса, үйгө келип айткандан коркот элек. Мугалим жаакка бир чапкан болсо, үйгө келип мугалим мени урду десе, атаң жаапаң чабылбаган жагына дагы бирди чаап коет эле. Акмак буят кылып атасың деп. Азыр мугалим жаакка бир чапты эмес, мени момундай түртүп койду десе, жетелеп алып милицияга барасың. Не болгон эл болдук биз? Кандай эл болдук? Мына программа эжекелер. Жакшы экен? Рахмат. Сиздерди эч бир жаман көрбөйм. Сиздерди дагы ушундай кылып азгырат, жаман жолго айтат, тескери сүйлөтөт, ушактарды айттырат. Аллах барыбызга инсап берсин, иман берсин. 5 убак намазыбызда эмне дейбиз? Соңку демибиз чыкканча хидаят жолунан адаштырба дейбиз. Адашып жүргөндөргө инсап берсин. Бир жолу ошто сүйлөп атып айттым эле. Көчөдө мас болуп жатып калган кишини дагы теппе чайланайын. Теппе, урушпаны. Себеп кайдан билесиң сен? Эртең ойгонот дагы, дилине салып коет дагы, мусулмандын накта мусулманы болуп калышы мүмкүн. Эч качан жаман адам болбойт. Аны да урушпагыла деп. Канча жолу кайрылам мен ушундай. Анан жемелебеңиз дейсиңер. Теппеде мас болуп жатып калыптыр. Программаңызда мүмкүнчүлүгү чектелгендерге карата эмнелер жазылган? Ушулар жазылган. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин пособиясын үйүнө алып барып берчи эле. Втек деп коет эле. Азыр унутуп калсак керек андай нерселерди. Ошолор үйүңүзгө келип, өзүңүздү текшерип кетет эле. Биздин балдарды мектептерде барып оозуңду ач деп, биздин тиштерибизди текшерет эле. Пломба жасаш керек экен, муну дарылаш керек экен деп кыйнайт эле.
Biz darıgerler gelatsa, mektepten çıkıp alıp dırgayaqtap, tıt qatardı bekinip kaçat elek. Oşol darıgerler bizde kuuytel arqabıstan tişin oңdap bereyin dep. Hazır biz darıgerlerdi kuup jetpey atabız. Mana teskeri zaman. Men oşol doğurdu kaytargım gelet. Prezident bolup kalsanız, lovuzlar üçün emnilerdi jasay degen planınız var. Lovuz degenim ne? Bunu Kırgızça aytat. Mümkünçülüğü çektelgendir deydi. Jaratılıştan, jaratkandan mınday bir tuğulgandar deydi. Alarga qanday jardan berебиз biz? Men jana sözümdü başlaganda ayttım. Programma dep 3 ele nerseni ayttım men. Tышкы коопсуздук, ички коопсуздук, социалдык колдоо деп. Ошонун ичинде баары бар. Assalamu alaikum. Misалы Садыр Жапаров жаман президент болуп чыкса, 5-6 жыл аны чыдашыбыз керек болот. Анткени президент эч кимди укпайт. Парламенттик форма болгондо жогорку кеңеш анын же ПМ маселесин карай алмак дейт. Ошентип карап келдиби биздин ПМ? Биздин жогорку кеңеш карап келдиби? Эч качан карай албайт. Ал адамына карайт. Кандай формадагы мамлекет болбосун ошого карайт. Мен сиздин саясатыңызды колдойм. Текебаев көп катачылыктарды кетирди. Отунбаева менен Атамбаевдин президент болушуна чоң салым кошкон. Себепчи болгон. Элдин 60% дагы деле баягы жердешчилик деген караңгылыкта жашап жаткандай. Сизди 4 январда уулашат деп Россиянын көз ачык айтты. Аларга жиндери жеткирип турат дешет. Этият болуңуз дейт. Siz ötsöңүз, ötпөсөңүз эң таза, эң күчтүү инсандыгыңыз менен тарыхта каласыз. Элибиз сизди баалай албайт окшойбуз. Бизден кийинки муундар тарых беттеринен окуп, 21-кылымдын Исхак Разакову деп легенда болуп каласыз. Бирок уктап жаткан элибизге наалет айтышат баалай албагандыгы үчүн дейт. Айгүл деген айым жазыптыр. Айгүл айым. Айгүл айым, рахмат. Биринчиден bir emес 1000 көз ачык айтсын. Бардык нерсе жараткандын буйругу менен болот. Бизди пендени жаратканда Аллах ичер суубузду, көрөр күнүбүздү белгилеп койгон. Бир да бир пендеси аны бир тамчыга кыскарта албайт, бир күнгө узарта албайт. Бирок тилегиңизге рахмат. Сактансаң сактайм дейт. Анан бул эле эмес, буга окшогон бизге ар кандай иштерди жасагандар өтө эле көп. Баарына инсап берсин деп коюп жүрөбүз. Ысык көлгө жолугушуу болобу дейт. Ар бир нерсе жараткандын буйругуна жараша, рызкыга жараша, насипке караша болот. Болот деп да айтпайм, болбойт деп да айтпайм. Рызкыбыз, напсибиз ошол жерге кошулуп калган болсо, рызкыбыз кошулса, барабыз. Мен дайым айтам, чакырган жерге барам, чакырбаган жерге барбайм. Барабыз Кудай кааласа, насип кылса барабыз. Мына ошол соңку суроо болду. Айтың, кыска айтың эжеке. Бизде бардык нерсе эркин койчу билесиз. Бияктар болайынчы. Арбаңыздар улуу урматтуу кыргыз элим. Мен бул ыйык трибунага докем акыркы жолу келгенде ама дөресте чыгып сүйлөдүм эле. Сүйлөп эле жүргөмүн. Биринчи группадагы орлуулар, жетимдер, көчөдө калгандар, мынаяка прокурорго болсом прокурор болом, мен рейстордан өтүп, сотко болсом сот болом, айыл өкмөтү болсом айыл өкмөтү болом. Себебичи эсебин алган адам барбы сойку кыздарыбыздын, ата энеси жок көчөдө калгандардын, майып болуп жаткандардын, келечекте Кыргызстаныбыз толку майыптардын жана эси жоктордун, алкаштардын, сойкулардын мамлекети болуп калбадыбы? Менин балалык кезим 58-60-жылдарга туура келген. Мындан да жаман болчу согуштан кийин. Бирок загырананды жеп калдым. Бирок мындай акмакчылык, мындай эки буттуу айванчылык болгон эмес. Эч качан таятасы чоң аталары өзүнүн неберелерин соруктаган эмес. Эч качан бири-бирин өлтүргөн эмес. Бири менен жок болуп кетип атат туберкулезден. Аны айтып келсем, обул прокурорго тойду айтып аткансы күнү
Түштükte muzikali mekteptin baldarın otana kadar okuyalmayın. Niçin madaniyatımız yok? Dünyalıktaki arkadaşlar, dünyalıq prezidentlerde madaniyatı bilgen artistler, regen baş bol. Barzığına sesini razvetiyle Kırgızca etken dar taraf tuğlar prezident buladı eken. Mına adakın özüm bilesiniz. Moskvadan okuğanı mene madaniyatı, jurnalistken barzığın bilen. Aylanayın diyelim. Özünürge gelgilen, ben köbüsü aytmayın. Azır söz söylemeyle, men oşa dert öttü de ırdat. 2005 yıl mına jarkın tura sadak olayın. Uşuntu armanırımda aytıp, uş yakşı zaman ap gelem dedim ele. Yemin muntu aytkım gelip otar. Alkıngan nazo bolboy kal. Armandu bilik oğun boy kal. Bulkıngan buğdan bolboy kal. Muğdan kanaldan cibilik oğun boy kal deyim gelen. Oğun jolga tuş göl aylanayın da. Dağayta turga sözün gö. Men жазып durup beremin çıkarasın şunu giyin. Mına oturgandarlar üyden bata kılgıla. Dua kılgıla. Adakan okşuğun adamlar gelsin. Ada öyle prezidentliğe kim gerek? Ana minege buzul batağız. Minege dostu soğun doyal batağız deviresin. Kendi kemken toylar aldamçılar gel uşun tuvatağız. Mine açık aytpaysınlar. Adakan gelse oğulağız barımız. Rahmat ece. Barbalımız. Çok rahmat. Bata veren aksakal var mı? Geliniz bata verelim. Kırgız Respublikası'nın madaniyatına emgek singirgen işmer, Kırgız Respublikası'nın жазуучулар, jurnalistler koşununun müçösü, daim, har daim ne degen gana жерlerdi geçip жүрбөдү, ne degen ot geçti, ne degen su geçti, aç kaldı, tok kaldı, çındıkты çırkırap, har daim çırıldap жүргөн ejekebиз Жаркын Суран kızı dese жақшыраак билесиңер, себеп Азаттыктан Жаркын Суран kızı деп чыгып жүргөн. Özünün familiyası Жаркын Темирбаева деген. Мына ушул эжекебиz жақында умраға барып келди. Аллах зияратын кабыл кылсын. 5 убак намаз окуп атат, дуаларын кабыл кылсын. Эки дүнүйөсүн абат кылып, жараткан өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбаган сүйүктүү пенделеринен болуп жүрүштү насип этсин. Келиңиз Жаркын эже. Урматтуу менин замандаштарым, ушул Адахандын Ошто чогулушта жүрөт деген Оштон угуп калдык. Телефон деген бар. Анан кийин каерде болот экен десем, Жалалатта болот экен деди. Сага 4 ооз болсо дагы тилегимди айтканы келип жарап калганыма сүйүнүп атам. Мен ушу Жалалабадда операция болдум жүрөктөн. Ушунчалык жүрөгү менен берилип сүйлөп жүрөсүң Адахан. Адам өзүнүн бактысын, өзүнүн элинин, өзүнүн журтун, өзү ичкен суусунан издеш керек. Бакытты өз жеринен таппаган, өз үйүнөн таппаган адам башка жактан таппайт. Ансыгандай мазарлуу жер. Менин ооруп турганым эч качан сенден артык эмес экен. 4 сөз болсо да айтып коеюн, тилегимди айтып коеюн деп келдим. Андан кийин 90-жылдагы улуттар арасында жаңжалда мен бийликтен алып күчүн көрүп, ошондогу алдастап жүргөн адамдардын ушул күнгө чейин жүргөнүн көрүп жүргөн журналистмин. Бүт тарыхты баштан өткөрдүм, анын бардык узак. Анан ошол жерде Жусуп Асанбеков беле ошо киши азаттыкка барыптыр. Ой, мен качып жүрөм айланайын, бийликтин колуна түшүп калсам мени камап коет. Ой, мен деген айтканым үчүн болчу, жана Бекназар камакта токмок жеп атыптыр. Аны ким айтты? Ой, ал өзү деле айтып атат, анан жана Мадумаров деген айтып атпайбы деп. Келиңиз интервью уюштуралы десем, ошондо айтты. Ушу Бекназаровдун уруп калтап жеп атканын угуп жаным кашайып, өзүнүн угуп алып, ой, Азимбектин өзүнүн угуп алып айтсам, мен айткан калып калып эле Мадумаров айтты болуп атат го. Деди, анан мен ушул Токтогулдун сотуна катышып, Адахан айткандай, Аксыга катыштым, Баткендин окуясына катыштым, мен Ошто жөн эле коет. Ошондо, ушул менин коллегам, ушу көрсө жаманды дагы, жакшы кылган дагы, жакшыны дагы элге жеткирип койгон ушу журналисттер болот экен. Анан кийин кечеги жана мына техниканы тартып аткан балдардан суранам, айланайын. Мени бир жеринден үзүп алып туруп анан кечки тарката бербегиле ар жака. Ошо Аксыны Мадумаров жасады деп
aytıptır da uşu Nişanbek. Ansıgarında geçeki çoğuşta, geçeki şayloda adakan em uşutup şayloda uşunda bolvatsak oku eldim bardığı tege mirtelip kılattır. Böyle o soğuş çıkıp kelse madumarıp kıldı dep aytat emmi dedim çin. Em ne olot dedim, uşulu jasadı da ansıgarında mında bolba kaldı. Kıyın adamdı tanıy albay atabız. Gökürögüzgө kirgiz albay atabız. Жүрөгүз менен баа бере албай атабыз. Некени мен түшүнбөйм такырчы. Эменин Өзбекстандын бир чоң жазуучусу айтыптыр. Айтматов көкүрөгүнө батыр албаган адам, Айтматовду көкүрөгүнө батыр албаган адам өзүнүн баласын да батыр албайт дептир. Ансыгарындай биз дагы Адаханды батыр албай атабыз. Демек өзүбүздүн жүрөгүбүзгө батыр албаган адамды биз кандай балдарыбызды батырабыз? Sen Kuday'da tanıgan adamsın. Buyursa seni Kuday tanıydı. Uşul eldin. Yüreğine girgen bolasın sen. Hazır. Adakan dilgeri Kuznitsov degenge biz 90 yılda men adam sürekli aytıp oynasın. Oşanda art jaktan turup öyle biri orusçalap kıykırdı. Karasak şu Adakan eken men oşondan beri tanıyım. Bardığımız özümüzge layıktуу sezimiz menen çındığında jana eje aytmakçı jana kimde aytты şu Razakıptan sen jogor boluşun gerek. Oşonda taat bolot. Бериң. Мына караңыз, жүрөгүн операция жасатты десе ишенесиңерби? Мына улак тарткандай кылып мага бербей атат микрофон. Мына рахмат эже, көп жашаңыз, бар болуңуз. Мен бардык нерсеге көндүм, бирок мени жанына тургузуп алып мактаганга эч көнө албай койдум. Разаковтан улуу боло албайбыз, ошолорго тең болгонду маңдайга жазган болсо, биз Аллахка чексиз ыраазы болобуз. Рахмат эже. Тилегиңизге жеттиң, бата берүүдө. Рахмат эже. Рахмат. Бар болуңуз эжеке. Бата. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ötkende Callavattın havası tazasında gegende de şu Adakan gelip bata vermeli. Endi şu Adakan'ın yolu şudur bolsun. Yol doşu kıdır bolsun. Uşul takalagan atı beken bolup Adakan'ın gölökösü o prezidentlik jaka barıp kalgan. Endi dagı bir talçok berip, dagı bir el, şu aksakal, eneler, yaşlar, dagı bir talçok berip, yım kılıp, dagı oşol jerge barıp oturup kalsın kötörgüle bilekti. Aynen ayındar, Allah Taala'm versin tilekti. Uşunday, meçittedeki moldalardagı, bari jerdegi oturgan 5 vakit namazını okuganlar uşo aman esen prezident bolup kalsın. Aman esen elimiz tinç bolsun. Kırgızstan'da yatka koyboylu dep uşo pata kılıp oturat. Tankı namazdan keyin. Oşon üçün uşo Adakan'daga bir ak, taza, yüreğinde kiri yok. Dünyanın Müslüman halkının barlığını patası uşuğa jetsin. Amin. Hey. Bana Ağlıyetine Çin cileğinden kol koydu. O dep koyarlar rekti geçmedi yok bolmadı. Çin'in prezidenti tanda olarlar. Uşun buna yal beğenmeden bulak kalkan gerekten kızlar kol koydun. Allah'ım köpsü dövey. Sileverse bolboysa bari çalap koyar. Allah'a Sizler özüңөр байкоочусуңар, мага караганда көбүрөөк нерсени билесиңер, ийгилик болсун. Thank you very much and good luck to you. Hope the campaign goes well. You too. Thank you. Pleasure to meet you. Very glad to see you. Nice to see you. Жакшы калыңыз эжеке.